Саламатсыздарбы? Атактуу адамдардын өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө билгиңиз келсе, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Салам достор, салам ардактуу замандаштар, ардактуу кыргыз элим, ошондой эле музыка сүйүүчүлөр. Бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Гүлнур Сатылганова. Кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчысы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова 1968 жылы 1 ноябрда Токтогул районунда төрөлгөн. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги кыргыз сахнасында чоң орду бар инсан тууралуу фактыларды сунуштайт. 11 туугандын 7-си, атасы Абдыразак Сатылганов айыл чарба институтун аяктап, көп жыл бою зоотехник болуп иштеген. Апасы Анаркан Мамбеталиева ашпозчулук кесиби менен ар тармакта 45 жыл эмгектенген. Ата-энеси чыгармачылыктан алыс эмес эле. Абдыразак ата комузда кол ойнотуп, элдик ырларды ырдаса, апасынын үнүнүн тембри күчтүү болгон. Гүлнур айым 11 туугандын 7-си. Иниси Кайыпберди менен сиңдиси Венерадагы чыгармачыл чөйрөдө жүрөт. Каарманыбыздын азан чакырылган аты Гүлнур. Болочок ырчынын ысымын апасы 1 жашка улуу Айнур деген эжесине окшоштуруп ыйгарган. Бирок төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүккө Гүлнур деп жазылып калган. Ырчыдан көп учурда сиз Токтогул Сатылгановдун небереси эмессизби деп сурашат. Айтымында чоң атасы сатылган улуу акын Токтогул Сатылганов менен жакшы ымалада болгон. Ал эми фамилиясын сыймык менен алып жүрөт. Бекборбиев менен Каныбир. Сатылганова багыш уруусунан 5 кемпир датка 7 атасынын бири болгон. Белгилүү эстрада ырчысы Бекборбиев экөөнүн 6-чы аталары бир тууган. Ошондо 2 үлкөн ырчы эже ини мамиледе. Бала кезден Пугачеванын ырларын сүйүп уккан. Дайыма ырларынын сөздөрүн кылдат тыңдап, маанисин түшүнүүгө аракет кылчу. Биринчи жолу 5-класста окуп жүргөндө жаңы жылдык балатыда ырдап, таланты баарына жагып, Борбордогу аянтта боло турган жаңы жылдык балатыга чакырылган. Биринчи кесиби кондитер. 1985 жылы мектепти аяктагандан кийин Борбордогу искусство институтуна тапшырганы келип, кабыл алуу аяктап калгандыгына байланыштуу 1 жылдык кондитердик окуу жайда окуп калат. Окуусун аяктагандан кийин практика өткөнү гана болбосо, кесиби менен иштеген эмес. 1986 жылы Токтогул райондук Миң кыял ансамблинин жетекчиси Жакыпбек Исаков колхоз-совхоздор аралык ыр кесиде Сатылганованын талантын байкап, топко кабыл алган. Бул топ 2 жыл эмгектенип, көп тажрыйба топтой алды. 1991 жылы искусство институтун аяктагандан кийин Аламөдөн райондук маданият үйүнүн алдында уюшулган Арашан фольклордук тобунда эмгектенген. Андан кийин Арсен Өмүралиев жаштар театрында иштеп, жолдошу Даниэль Токтобаев менен Каркыранын канаты спектаклинде башкы ролду ойношкон. Ийгилик артынан ийгилик. Ырчыга атактуулук алып келген ырлар: Атайбек Бөдөшовдун Туулган жерди сагынуу, Камчыбек Букалаевдин Булуттар, Ырдесте, Муратбек Бегалиевдин Кызгалдак Гүлүмай ырлары болду. 1992 жылы Жаштык ыры 1992 сынагында жолдошу Даниэль экөө гитара менен Жалгызтам деген чыгарманы ырдап, баш байгеге ээ болушкан. Ырдесте 1993 сынагында баш байгени Славян базары фестивалында элдик колхоздогу курбума ыры менен $1000 сыйлык алган. Ысык көлдө Кадыр түн 1998 сынагында баш байгеге коюлган машинаны утуп алган. Жыл сайын Астанада өтүүчү эл аралык шабыт чыгармачыл жаштардын конкурсунда баш байгеге, Туркияда өткөн эстрада ырчылары конкурсунда 1-чи орунду багындырган. Республикалык ыр сынактарынын 5 жолку лауреаты. Учурда репертуарында 200гө чукул ыры, 15 клиби бар. Белгилүү клиптери болуп Апакем, Бала бакыт, Асман, Нандын жыты, Сага жана башкалар эсептелинет. Чыгарма даярдоодо акындар Кыялбек Урманбетов, Кудурет Тайчабаров, Беримкол Алыбаевтар, композиторлор Райхан Бейшеналиева, Эркин Мейрканов, аранжировка жасоодо Рамис Алиев, Мирлан Ниязовтар менен иштешет. Ырчы мыкты чыгармаларынын жаралышына маркум Эрик Кадырбаевдин да салымы чоң экендигин айтып келет.
Аялдык тагдыры жолдошу Даниэль Токтобаев Ленинграддагы Луначарский атындагы окуу жайдын актерлук бөлүмүн аяктаган. 2 жашты чыгармачылык табыштырган. Тилекке каршы уулу Арназ 5 айлык кезинде жолдошу каза болуп калган. Уулу Кыргыз-Түрк лицейин ийгиликтүү бүтүрүп, Кытайдын Далян шаарында эл аралык бизнес жана экономика университетин аяктаган. Чыгармачылыктан алыс адам. Ырчы учурда Европа стилиндеги кара түстөгү кийимдерди көп кийет. Бул тууралуу кара кийгенден коркпойм, жашоомо дагы таасирин тийгизбейт деп айтканы бар. Ошондой эле мода кубай турганын, бирок заманбап кийимдерди жакшы көрөрүн айтып келет. Кыргызстандагы белгилүү дизайнерлер Зухра Муханбетова, Татьяна Воротникова, Мадина Тапаева, Дилбар Ашымбаева, Динара Руцко, Галина Байко менен иштешет. Таш жарган каткырык. Бул чыгармачыл инсандын шаңшып күлгөн күлкүсүн, каткырыгын көп эле киши билсе керек. Сахналаштарынын айтымында бир күлсө көпкө чейин токтобойт. Кирпик коштуруп көрбөгөн Сатылганова белгилүү ырчынын боёксуз сүрөттөрүн интернеттен дайыма эле жолуктурууга болот. Өзүнүн айтымында боёксуз жүргөндү жактырат. Учурдун талабына айланган жасалма кирпиктерди бир да жолу коштуруп, чаптаттырып көргөн эмес. Көп убакыттан бери чачын кара стилде алып жүрөт. Саламаттыгы үчүн спорт залдарга барып турат. Социалдык тармактын жылдызы. Чыгармачылыгына байланыштуу постторду бөлүшүп, актуалдуу окуяларга үн кошуп турат. Гүлнур Сатылганова, кыргыз эл артисти. Жолдошумду жоготуп, арманымды булуттар менен чыгаргам. Булуттар, булуттар, жанда өтпөй, жалгыздыкты унуткар. Жанды жууп сал, жамгырыңа, булуттар. Заманыбыздын супер ырчысы Гүлнур Сатылганованын аткаруусундагы бул ырды укпаган адам болбосо керек. Күчтүү саптар менен, мыкты оон, бири-бирине дал келип, ажайып бир кооз гармония пайда болгон. Ооба, ыр муңдуу, ичинде сырдуу, табышмактуу тагдыр жаткансыйт. Кусалыгымды, сагынычымды, сүйүүмдү ыр аркылуу бердим. Мага популярдуулукту алып келген ырлардын бири ушул булуттар болду. Бул ыр бүгүнкү күнгө чейин менин визиттик карточкам болуп келе жатат. 1995-жылы жолдошум каза болуп, 5 айлык уулу менен жалгыз калдым. Оор күндөрдү башымдан өткөрдүм. Уулу менен иштебей, үйдө отурдум. Ошондо апам мени аябай колдоду. Күлсөм кошо кубанып, ыйласам сооротуп жанымда болду. Бир туугандарым да жардам беришти. Жолдошум Даниэлдин табышмактуу өлүмүн басылмалар ар кандай кылып жазып чыгышты. Мен жөнүндө ар кандай жагымсыз маалыматтарды таратышты. Ал кезде атагым чыгып калган ырчы болчумун. Айтор аябай оор абалда жүргөм. Жолдошумдун каза болгонуна 1 жыл болгондон кийин булуттар ыры жаралды. Оонун жазган Камчыбек Букалаев сенин үнүңө тууралап бир оон чыгардым деди. Андан кийин Кыялбек Урманбетовго сөзүн жаздырганбыз. Кыялбек агай менин тагдырымды ырда мынтип баяндаган. Байлык үчүн бул дүйнөгө келбегем, бакыт издеп ала тоону жердегем. Ардагымды жолдон кантип жоготтум, арманымды агзамын жел менен деген саптар мен тууралуу. 1996-жылы биринчи жолу Букалаевдин чыгармачылык кечесинде филармонияда ырдап чыккам. Булуттарды берилип аткаргандыгымда тагдырыма байланыштуу болсо керек. Кусалыгымды, сагынычымды, сүйүүмдү ыр аркылуу бергеним үчүн элдин жүрөгүнөн түнөк тапты. Жакшы ыр эч качан эскирбейт дегендей, ыр классикалык чыгармага айланды. Камчыбек Букалаев кайрыктары жаралганда көзүмдөн жашым чыгып кеткен. Бул ырдын диапазону өтө кенен. Жай башталып келип, анан бийик чыгат. Булуттарга колуңду созгондой элес калтырат. Ырдын оону башында күз мезгили турасында ырга жазылган. Жаз келгенде айлана чөрөн жашылданып, күн жылып, кандайдыр бир жылуулук, мээрим байкалат эмеспи? Ал эми күздө адамдын маанайы чөгөт. Жалбырактын курап, жерге түшүшү, жамгырдын тынбай жаашы, башкаларга кандай билбейм, мага кыйын эле. Ошентип, Жээнгүл Исакова деген эженин күздү сүрөттөгөн 2-3 сап эле ырына чыгып калган. Ырдын кайрыктары жаралып, кыңылдап жатканымда өзүнөн өзү көзүмдөн жаш чыгып кетти. Аны эч кимге деле айта эле келем. Ыр кылып чыгарыш үчүн мага 2-3 сапты уланткан текст керек болду. Менде жаралган кайрыктарды Гүлнурга угусам жактырды. Анан Кыялбек Урманбетовго текст жазып бербейсиңби дедим. Кыялбек экөөбүз жакшы чыгып келе жаткан талант. Тагдыры кайчылаш болуп калыптыр. Ушул жагдайда ырга салбайлыбы деп кеңештик.
Гүлнурдун тагдыры жазылгандан кийин ырды өзү эле ырдасын деп ойлодук. Бул ырды ал Тунбалам деп жакшы көрөт. Казакстандын бир ырчысы мен ырдайынчы деп күүлөндү. Бербей койгонбуз, анткени Гүлнур көңүлдөнбөй койгон. Отуруштарда, той топурда да өзүм ырдайм. Менин да жакшы көргөн ырларымдын бири. Эл көбүнчө кайрмасына булуттар деген жерине кошулуп ырдашат. Бир америкалык кызда ырдап чыккан. Устат Шакир долбоорунун алкагында. Америкадан бир группа келип, андагы бир кыз гитаранын коштоосунда ырдаган. Бир аз туура эмес болгону менен жакшы ырдаган. Бүгүнкү биздин башкы каарманыбыз Гүлнур Сатылганова болду. Гүлнур эжеге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мен сиздер менен эртеңки чейин коштошомун. Саламатта калыңыздар.